Кимде болбосун, той кылган адам же болбосо жылдыгын кылган кишиден сурайм да, эмне үчүн кылып атасың десем, өздөрү айтат, биз эл чогултуп дуа алып кетели деп атабыз, соопчулук иш кылалы деп атабыз дейт да. Соопчулук деген өзү эмне деп карап көрсөм, соопчулуктун негизги максаты ар бир доордогу көйгөйлүү маселени, муктаждыкты чечүүнө соопчулук дейт экен. Илгери тамак аш табыш өтө кыйын болгон. Адамдар жумалап апталап ысык тамак ичкен эмес, ачка жүргөн, талкан чайнап коюп эле жүргөн. Ошондойдо бир кыргыз бай киши болсо, эмне соопчулук иш кыла алам деп бир молдокеден сурагысы келет да. Мен ана молдо деген ошол мезгилде эң чоң муктаждык эмне? Адамдардын курсагын тойгузуу. Сен курсагын тойгуз адамдар деген, анан бир жылкысын союп же уюн союп, ошонун этини бышырып, анан элдерге бир ысык шорпо берип, эт берсе, бир жумалап тамак жебеген адамдар жан дилинен дуа кылат экен да. Анан баягы дуасы дагы түсүрөк тийген да. Анан азыркы доордо курсагы барыныкы ток. Муктаждык да жок да, курсак тойгузуу деген. Анан азыркы доордо эмне соопчулук десем, азыр адамдардын руханий ачкы экен, интеллектуалдык ачкачылыгы бар, илим алуу мисалы. Тамак ашта соопчулук жок азыр. Бул ысырапты тыйбасак болбойт.